Бишкек сүт ачык акционердик коомунда акыркы 10 жыл ичинде инфраструктура жана жабдуулар олуттуу модернизациядан өтүп келет. Ишке ашырылган долбоорлор чыгарылып жаткан азыктардын сапатын жогорулатууга, кызматкерлердин эмгек шарттарын жакшыртууга багытталган. 2016 жылы заводдо ошол кездеги премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда быштак өндүрүү боюнча заманбап сызык ишке кирген. PepsiCo компаниясы бүгүн дагы жаңы сызыктын ишке киришине инвестор болуп, анда салттуу сүт азыктары, сүт жана айран, йогурттар, шире азыктары жана башкалары чыгарылат. Заманбап жогорку технологиялуу жабдуу ата мекендик чийки заттардан өндүрө турган отурумдук ассортиментти олуттуу кеңейтет дейт ишкананын өндүрүш директору. Жаңы өндүрүштүк сызык PET деп аталып, дүйнө жүзүндө кеңири жайылган. Анткени колдонууга абдан ыңгайлуу жана продукциялардын пайдалуулугун көпкө чейин сактайт. Ал Кыргызстанда алгачкы рет ишке кирип жаткан чагы. Жаңы сызык саатына 6000 бөтөлкө чыгара турган кубаттуулукка ээ. Жаңы жабдыктарды орнотуу, долбоорлоо бир топ убакытка созулду. Бүгүн чыгарылган продукциялар эртең эле сатыкта болот. Биз үчүн кардарларыбыздын ыраазычылыгы эң чоң стимул. Бүгүнкү күндө Бишкек сүт бир суткада 60 тонна сүттү кайра иштетсе, аны 200 тоннага чейин жеткирүү үчүн кубаттуулугу жол берет. Мухаммедкалый Абылгазиев жаңы сызыктын ишке киришине жардам берген өнөктөштөргө ыраазычылык билдирип, Кыргызстан инвесторлор үчүн дайым ачык экендигин айтты. Ал ошондой эле жаңы жумушчу орундарын ачуу өкмөттүн башкы багыттарынын бири экенин кошумчалады. Я хочу от имени правительства поздравить трудовой коллектив. Өкмөттүн атынан жалпы эмгек жамаатты Бишкек сүт жана PepsiCo компаниясын куттуктап ыраазычылык билдирем. Бүгүн жаңы өндүрүштүк сызыктын ишке киришине күбө болдук. Сүттү кайра иштетүүнү келечекте 3 эсеге көбөйтсө болот. Бул үчүн ишканада баардык шарттар түзүлгөнү маалым. Ошондуктан мен фермерлерге кайрылгым келет. Ишти арттырып, биринчи кезекте сапатка көңүл бурушубуз абзел. PepsiCo компаниясы керектөөчүлөрүн даамдуу азыктар менен дүйнөнүн 200дөн ашык өлкөсүндө кубандырып келет. Салтанаттуу ачылышка келген ишкананын Борбордук Азиядагы башкы менеджери Серхио Пая: "Биз сатып жаткан азыктарды дайыма өркүндөтөбүз, планетаны коргойбуз жана бүткүл дүйнө жүзүндө адамдарга колдоо көрсөтөбүз. Мунун баары PepsiCo'ны эң ийгиликтүү эл аралык ишканалардын бири кылаарына толук ишенебиз", деп билдирди. PepsiCo is a big corporation. Биздин керектөөчүлөрүбүздү кубандыра турган жогорку сапаттуу жана даамдуу азыктарды чыгаруу PepsiCo'нун башкы милдети. Биз аларга жергиликтүү рынокто айыл чарба чийки заттарынан өндүрүлгөн сүт азыктарынын кеңири ассортиментин сунуштоону каалайбыз. Жаңы өндүрүштүк сызыкты ишке киргизүү аларды сактоого жана сапатын арттырууга мүмкүндүк берет. Биз Кыргызстан менен кызматташып, инвестиция салууну улантабыз. Өлкөнүн өнөр жай тармагына салым кошуп жатканыбызга кубанычтабыз. Бишкек сүт жергиликтүү чийки затты гана колдонуп, сүт азыктарын ата мекендик рынокко гана эмес, экспортко да чыгарат. Ишкана бир топ жылдан бери айыл чарбасынын өнүгүшүнө салым кошуп, жергиликтүү сүт ташуучулар менен ишенимдүү өнөктөш болуп иштеп келе жатат. Эске салсак, жаңы сызык PepsiCo компаниясы тарабынан көрсөтүлгөн алгачкы колдоо эмес. Тактап айтканда, акыркы жылдары PepsiCo $8 миллион көлөмүндө дал ушул өндүрүш аянтчасына инвестиция жасаган. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.